Силердин жасап аткан ишиңер мекен мамлекет болуп ушуга күйүп эртеге эмне болобуз деп түйшөнүп ойгонуп жасап аткан ишиңер төө көтөргүс иш. Муну ар кандай нерсе менен баалаганга болбойт да. Мына ушул жерде бир 300 миң 400 миң адам Москвада болгон болсо силер ошонун бир 2%, 1%ын түзөсүңөр ошентип отургандар. Ушул жерде эле жүрүп кайдагы жүргөндөр толтура. Мага эмне деп кол шилтеп койгондор толтура. Бирок алар мамлекетти бура албайт. Мына сиздер бурасыздар. Эң чоң ишеним мурат. Ошо ишеним болгондо, ишеним жүрөктө турганда, таза болгондо, ошондой адамдар гана чогулат. Бир ошон үчүн чогулуп отурасыңар азырча. Мен ар кандай жанрда жазып келем. Тамсил бул сатиранын эң бир чокусу. Мен бир тамсилди жазып, даже китепке чыга элек, кагаз сыясы кургай элек жазылган боюнча Адакан окуп берди. Адакан көчүрүп берин деп көчүрүп алып алды. Экөөбүз бирдей окуп жүрдүк. Мен депутаттарга окуйм барып алып. Азыр ошол тамсилди уруксат берсеңер окуп беремби? Как раз Токойдо окушайлар да. Сөз эркиндиги деген элде Токойго да жетиптер. Арыстанга баш ийген жаныбарлар оппозицияга жана оппозицияга бөлүнүп кетти. Токойдун ичи бардак. Бирин бири кыйнап, сакалдуу эчке арак куюп, бөлтүрүктөр төрдө отурушат ырдап. Күйөөсү жок эшек зебрадан бозуп алган.
Арыстанга наразы болгон теке ичкилер менен жолду тосуп алган. Түлкү эки жактан кабар алып, bir gün оппозицияга, bir gün оппозицияга барып, бирине сөздү экөөнү эки башка айтып, ортодо жүрөт бүлүк салып. Түлкү менен баары эсептешет. Эки жак тең бул бизге керек дешет. Анткени түлкүнүн менчик кезисти бар. Жинде тийсең жазы бере шерминде кылып кезек. Баарынан да үкүгө кыйын болду. Күндүзү байкуштун көзү көрбөйт, же берки пикетчилердин тынчы өлбөйт. Айласы кетип арыстан, айванаттардын өкүлдөрүн бүт чакырып алыстан, келгендерге көзүн таштады, сөзүн мынтип баштады. Токойду жалгыз башкарып келдим эле. Кандай кыйынчылык болбосун, өзүм чечип, өзүм жеңдим эле. Кээ бирөөлөрдүн айтымында мен диктатор эмишмин. Жанагы жагатынбаган Сагызганды саясий мотив менен аттырбыйтмын. Сагызганды өлгөн баарыңар жакшы билесиңер. Сагызган суктугунан өлгөн деп айтып эле жүрөсүңөр. Бүгүндөн баштап ушундай ушак сөздөргө точка коёду, парламенттик шайлоо өткөрөлү дагы демократиялуу өлкө бололу. Ошентип шайлоо болчу башталды. Талапкерлер арыздарын берип катталды. Айбанда болсо жек жааттарын издешип шайлоонун шайтан оюну башталды. Дастантондор жайылып, арак-шарак сууда агылып, үгүт иштери жүрүп жатты, музыкалар жаңырып, бүтпөгөн көпүрөлөр бүтүп көчөлөргө жарык тартылды. Өмүрү суу келбеген арыктар өзгө чыкма менен казылды. Жардамга чакырышып алыс жакынды, жолдорго шагал төшөлдү, асфальт да басылды. Талапкерлердин баары бири-биринен жакшы. Өмүрүндө бирөөнү издебеген карышкыр, эгерде мени шайласаңыздар сиздер үчүн өлүп берем деп жатты. Шайлоочулардын баары акчалуу талапкерге ыктады. Аскада жашап алысты көргөн бүркүттүн сөзүн эч ким укпады. Тандалып талапкерлерден мыкты шайлоонун жыйынтыгына чыкты. Карышкыр чычкан каш кулак атаандаштарын биринчи турдан эле утты. Депутат деген кып-кызыл мандаттарын алышты. Чайпалып басып чалкалап парламентке барышты. Эң кызыгы алар менен бир аз жүдөп, галстук тагынып алып эшек да жүрүп. Шайлоого чейин эшек эч ким күлчү эмес. Конокко чакырса үйүнө бирөө кирчү эмес. Эми болсо мынтип көзүнө көзөйнек тартып парламентте отуруп Арыстанга акыл айтты. Көрсө эшек наркотик ташып жүргөн экен. Акча тапса эле депутат болорун билген экен. Тамсилден жыйынтык чыгарып эшекти чылдымдап күлбөгүлө, акча тапкан эле кишини туугандар акылдуу деп билбегиле. Рахмат. Рахмат. Бул тамсилди жазып бир укам парламентте отурган эле мага чалып калды. Ака, яман жакшы жазыпсыз, бир нерсе калыптыр да деди. Не десем, бир булбул чындыкты айтып сайрап турат деп койсоңуз, яман сонун болот деди. Мен айттым, ülke o yerde bulbul yok, o yerde papagaydan başka hiç kim yok da böyle. Evet. Adına kısım olsun. Ben söyleyebileyim mi? Değil mi lan? Onda siz uçuraş koydunuz, keder beş kalkan. Caman beni kıynadı da uşağı kamçı. Айтайын мен окуйны. Саат мынчага мерге келиң дейт да, мен кечигип барам да. Барсам ошо жерде күтүп турган болот да. Жаман кыйналып атам ошодончу. Бүгүн гана бир жолу астына келип алып, кара. Мен үйрөнүп калгам жана кечигип калып жүрүп ушундай болуп көнүп калгам, өмүр бою гастролдо жүрүп анан бул тактыкты үйрөнүш керек болуп атат. Нече үйрөнөбүз. Kulağım yürütürse, bunu aşağıdan başlasak. Hazır, bu erten kantip şu partiyalarda tandayız. Ben cana başına aytıp ettim, şunları aytım böyle oldu. İki taraf bulur ertege şeyle olur. Biz jak, anan biz jak emesler. Biz jak degenler bu biz memlekette prezidentlik başkarı kalıp beredi degen. Kalganları var, parlamentlik ketip ketip atadi. Muna ошол түзүм бүгүн бизге эмнени алып келгенин баарыңар жакшы билесиңер. Кыргызстандын карызын 2,5 миллиарддан 5 миллиардга жеткизди. Силерди бу жака мамлекеттен чыгарып берди.
мен кечеги маалыматты угуп алып 319 грузбестен барган. Бир бийликтен бирөөсү чыгып, ушуга биздин да күнөөбүз бар деп айтып койгон уккан жокмун да. Как будто буларга анын эч кандай тиешеси жок да. Биз өзүбүзчө эле биякта келип алып жүрөт экенбиз да, алар укмуш иштеп аткан экен да. Ушундай бир жүрөктөрдө турган бир жыйынтыктар менен келип атабыз. Буну баарын токтотуш керек. Буну токтотуу бир гана ошол биздин партиянын программасында турат. Ал көп нерседен турбайт. Муну ушуга барайлык деп аракет кылып атабыз. Баардыгыңыздар дагы бир жолу телефон менен үйгө чалып, мүмкүн болушунча жетпегендерге жеткизүүгө аракет кылып атабыз. Биз дагы ага чейин ушул иштерди жасаганга аракет кылып атабыз. Силер өтө жыргагандардан башка кыла турган ишиңер жок болгондугунан берге чогулуп, ушунча акча каражатын кетирип, берге жолугушка чыгарып аткан жоксуздар. Бул айтканда бул өтө чоң эмгек. Анда келесилер уруксат берсеңиздер, мен сөздү Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидерине Алихан Кимсанбаевичке койсом. Рахмат, ассаламу алейкум, урматтуу кандиштер, урматтуу биздин сөз матчы айтканда мамлекет кылып, элди кылып кармап турган кыргыз мамлекетинин, кыргыз элинин түркүттөрү дагы бир жолу ушул сиздер менен жолугуштургандан чындыгын айтканда аябай мындай бир баймындагы, бактылуумундагы. Ошондуктан ошол ариет намысты бийик коюп, бардык нерседен сөз улуу, убада улуу деген түшүнүктөрдү көтөрүп жүргөн азаматтардын баарыбыздын бирге турган мезгилибиз келди. Мындан ары карай же мамлекеттүүлүк калат, же мамлекеттүүлүк мен эчен жылдан бери айтып келаткан, Кудай сактасын, кагаз жүзүндө гана калды. Жигиттер, мындай кирип алсаңыздар, бираз кирип алыңыздар, сыртта да аябай көп кишилер калып калды. Сураныч. Кийинкиде мындай чоңураак жерди алат окшойбуз буюрса. Арабыз ушундай болуп толуп турсун, эч качан азайбасын. Сырттан келген азаматтарыбыз бар экен, мына Питерден келгендер бар экен, Казандан келгендер бар экен, жакын ортодон келгендер бар экен. Бул деген абдан жакшы көрүнүш. Эмнеге? Себеп бул үмүт отун жандыра турган бир көрүнүш. Мен сиздерге ошол аракетиңиздер үчүн Бишкекте боломбу, Нарында боломбу, Көлдө боломбу, Оштобу, Баткендеби, кайсыл жерде сүйлөсөм, мен биринчи кезекте сиздерге таазим этүү менен баштайм сөзүмдү. Себеп Кыргызстанды өзгөртө турган күч, Кыргызстанды алга сүрөй турган күч, эч кандай бир убактылуу нерселерге, кызыкчылыктарга берилбеген күч тилекке каршы мына сыртта жүрөбүз. Тилекке каршы сыртта жүрөбүз. Мына сиздер сыртка жүргөндүн кесепетинен кээ бир жерлерде чыр чатактарды чыгарып аткандар дагы бул жөн эле мындай бир жерден чыгып аткан жери жок. Бул жерде чоң геостратегиялык чоң саясат жүрүп атат. Тилекке каршы ошол саясатты ойноп аткандар биздеки бийликте отурган бираз мен айтып коет элем башта Кемчонтой деп. Азыр Кемчонтойдон да өтүп кетишти. Биринин сөзүн бири түшүнбөстүгүнө мен айтышымдын кереги жок болуп калды. Рахман агайдын сахнадан айтышынын кереги жок болуп калды. Турмуш өзү далилдеп, өзү көрсөтүп, баарын кимдин ким экенин күзгү катары көрсөтүп койду. Аны сиздер көрүп атасыздар. Биз өткөндө жыйын өткөргөнүбүздө ушул жерден суроо бердиңиздер эле. Мен макул эмесмин деген кыймылды түзгөндө, бул кыймыл эмне кылат? Эмненин үстүнөн иштейт деген суроолор болгон. Биз айттык, мен макул эмесмин деген кыймыл Кыргызстандагы башаламандыктарга макул эместик. Кыргызстандын байлыктары башка мамлекеттерге кетип бараткандыгына макул эместик. Кыргызстандын тепсе темир үзөр жигиттери, ооз чебер кыздары башка мамлекетке кетип бараткандыгына макул эмеспиз. Кыргызстанда мыйзам иштебей, акча, күч
кара күч иштеп калганына макул эмеспиз. Биз инсанбыз, биз кишибиз, биздин укугубуз бар деп, ошонун уландысы катарында менин укугум бар деген кыймыл түзүлгөн эле. Мен сиздерге терең ыраазычылык билдирүү менен, сыймыктануу менен бир нерсени жарыялап койгум келет. Ошондо көптөгөн биздин ишеничибизди өчүрүп койгон бийликтин кесепетинен жакшы нерселерге да ишенбей калдык эле. Ушундан бир жыйынтык чыгабы деген суроолорду көп бергенсиздер. Мен ошонун жыйынтыгын сиздерге жарыялап коюуну, ушул жерден дал Москвага келип жарыялап коюуну эң бир ыңгайлуу учур деп эсептеп атам. Биринчиси, мынау Тышкы иштер министрлиги тарабынан биздин Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын укугум бар кыймылынын, мен макул эмесмин деген кыймылынын расмий түрдө кайрылгандыгынын натыйжасында төмөндөгүдөй жооп келип атат бизге. Караңыздар, Кыргыз Республикасынын жарандарын биометрикалык каттоо жөнүндө мыйзамына ылайык Тышкы иштер министрлиги жана чет өлкөлүк мекемелер туруктуу негизде чет мамлекеттерде жүргөн жана эмгек ишмердүүлүгүн жүргүзүшкөн жарандарыбыздын биометрикалык маалыматтарын чогултууга багытталган тийиштүү иштерди жүргүзүүдө дейт. Иш жүрүп атыптыр. Иш жүрүп баштаптыр. Демек, мындан ары карай маселе өзүбүздө экен. Ошону менен бирге чет өлкөлүк мекемелерибизге Кыргыз Республикасынын жалпы жарандык паспортун алуу үчүн арыз менен кайрылууда жарандар биометрикалык каттоодон өтүшөт дейт. Мына, бир эле учурда эгерде биз жалпы жарандык паспорт алабыз десек, Бишкекке, Кыргызстанга баруунун кажети жок азыр. Өзүңүздөр ушул мекемелерге келип, жалпы жарандык паспорт ала турган болсоңуздар, ошол эле учурда биометрикалык каттоодон дагы бир учурда өтөсүздөр. Экинчи, биздин кендирибизди кескен маселе, канча жылдан бери какшап жүрүп, жетишпей аткан маселени мына ушул жерде ачыкча кылдырылып атат. Жакында дейт, биз токтом кабыл алдык дейт. 25 ноябрда 632 токтом кабыл алдык. Анда Кыргыз Республикасынын жарандарын консулдук эсеп автоматташтырылган маалыматтык системасын пайдалануу жана консулдук эсепке алуу, консулдук эсептен чыгаруу тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу жөнүндө токтом кабыл алдык дейт. Демек, бул деген биздин өзүбүздүн телефон менен үйдө олтуруп алып, тийиштүү баракчага кирип, ошол жерден консулдук каттоодон өтүп койсоңуздар болот деген сөз. Биз 2017, 2016, 2015 жылдары дал ушул маселелерди коюп, кайра көтөрүп келгенбиз. Мына жерде аксакалдар отурушат. Ошондо эмне дедик эле биз? Жиберген акчабыз адал, биздин добушубуз арамбы деген маселе койгонбуз, туурабы? Эсиңиздерде барбы? Демек, мен макул эмесмин, жана укугум бар деген кыймылдардын ишинин эң алгачкы жемиши мына ушул. Мына ушул сиздердин талабыңыздардын аркасында. Мына ушул иштер жүрүп баштады. Мындан ары карай биз аны күчөтүшүбүз керек. Ким тарабынан? Өзүбүз тарабынан. Кантип? Консулдук эсепке киришибиз керек. Мына кече БШК менен биздин Кыргызстандын Москвадагы элчилиги биргелешкен жыйын өткөрүштү. Биздин активдүү жарандар барып катышты. Ошол жерде бир топ маалыматтарды уктуңуздар, көрсөңүздөр керек. Менимче дагы андан толугураак маалыматтар чыгат. Эгерде Кыргызстандын жараны, кыргыз жараны бул мамлекеттин жарандыгын алып алган болсо дагы, консулдук эсепке кирип, шайлоого катышуу укугу бар дегендей маселе болуп атат. Түшүнүп себеп бизде эки мамлекеттин ортосунда кош жарандуулук жөнүндө келишим жок. Сиздер баары бир ошол киндик каныбыз тамган жападан жалгыз мамлекетибиздин жараны болуп эсептелесиздер. Мен бир канча жолу баса белгилеп айткам. Африкада жүргөн кыргыздын дагы чөнтөгүндө кыргыз паспорту болуусу керек деп. Мына ошонун биринчи кадамдары ушул. Эми маселе өзүбүздө калды. Канчалык даражада ушул укугубузду колдонобуз?
мен өткөн жылы келгенде ушул суроону бергенсиздер. Ушул укукты алып бересизби деп. Биз аракет кылабыз. Башынан аракет кылып келатабыз. Укукты алып беребиз. Бирок эми сиз ошол укугуңуздан пайдалангыңыз келеби? Эми маселе өзүбүздө калды. Бул кандай деген маселе? Казан табагым бар. Ошол казанга салуучу нерсем жок. Ошол казанга салып бере турган бир нерсеңиз барбы деген маселе койдуңуздар да мага. Казан десе жана Рахман ака айткан шорпа шилең эмес. Мен түшүнүктүү болуш үчүн айтып атам. Биз казанга ошону салып бердик. Эми ошого от жагып, кайнатып, ошону жейсин байланайын садага. Же отун жок деп ыйлайбызбы эми? Кандай кылабыз? Эми өзүбүздүн эркибизде, өзүбүздүн аракетибизге жараша. Дагы мындан ары карай жогоруда аталган токтом чет мамлекеттердин аймагында жүргөн жарандарыбыздын консулдук эсепке туруу жана консулдук эсептен чыгуу жол жоболоруна тийиштүү иш-чараларын дистанттык. Бул деген аралыкта деген сөз. Ага таң калбаш керек да, бул расмий министрдин жообу. Дистанттык деген бул алыс аралыктан туруп, дистанттык негизде жана акысыз түрдө жүргүзүүгө багытталган дейт. Көрдүңүздөрбү? Акча талап кылбайт, бир нерсе сурабайт, тек гана тийиштүү жерге кирип, биз баягы электрондук каттоону жүргүзүп баштадык эле, аябай көптөгөн суроолор келип баштады. Кире албай атам, ача албай атам, кантип катталам? Анан мен могул жердеги жигиттерге, кыздарга кайрылдым. 3-4 катталган кишилерди видео сабак кылып өткөрүп коюңуздарчы деп. Кантип катталыш керек экен? Жөнөкөй эле бир эле кнопка менен каттала турган нерсеге кайра сурашат да. Кантип катталам деп. Бир канча операция менен баягы YouTube'тун бир баракеттерине, кычыктарына кирип кетет дагы, а бул жерден кире албай атат да. Мен ушуга аябай таң калдым мен. Жөнөкөйлөштүрүлгөн нерсеге. Эми урматтуу биздин Кыргызстандын байлыгы болгон сиздер, мен айтам, Кыргызстандын байлыгы жердин алдындагы алтын эмес, көмүр эмес, темир эмес. Кыргызстандын байлыгы жердин үстүндө басып жүргөн кыргыз эли деп айтам да. Мына ошол байлык сиздер. Консулдук эсеп. Рахмат. Мына караңыздар, консулдук эсеп автоматташтырылган маалыматтык системасы жаңы киргизилип жатканга байланыштуу жөнгө салуу иштери жүргүзүлүп жатат. Биздин оюбуз боюнча дейт Тышкы иштер министрлиги. Бул иштер 20-жылдын 1-кварталына чейин аяктап, жогоруда белгиленген система толук кандуу иштеп баштайт дейт. Ана 1-кварталы боло турган болсо, 1 ай калыптыр. Февралда эле өтүп кетти деп эсептейбиз. Атам раматылык айтчу эле, орозонун 5 күнү калганда 5 күнгө өттү орозодон эмне калды депчи. Ошол сыяктуу марттын аягына чейин толугу менен бүтөт деген маселени коюшуп атат. Мындан сырткары бардык тийиштүү маалыматтарды, тапшырмаларды министрлик тарабынан республикабыздын дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнө маалыматтык түшүндүрүү иштерин жүзөгө ашыруу, биометрикалык маалыматтарды чогултууну көздөп, көчмө жыйындарды уюштуруу биз талап кылганбыз ушуну. Керекпи? 25-30 кыргыз жараны иштеп аткан базарга чейин баргыла деген талапты койгонбуз, туурабы? Издегиле. Элдин эсебин алгыла. Мына ошону көчмө жыйындарды уюштуруп, маалыматтандырууну ар кандай формаларын, мунун ичинде жолугушууларды өткөрүү. Кечеги жолугушуубуз ошо 1-чи жолугушуу деп эсептейлим. Электрондук маалымат таратуу, социалдык тармактардын түрдүү платформаларын колдонуу жолдору аркылуу шайлоочулардын санынын өсүшүнө багытталган тиешелүү иш-чараларды жүргүзүү тапшырмалары берилди дейт. Мындан дагы сырткары Тышкы иштер министрлигинин демилгеси менен дейт. Италия республикасында, Франция республикасында, Кыргыз республикасынын элчиликтерин, ал эми Якутск, Иркутск, Южно-Сахалинск жана Сургут шаарларында Кыргыз республикасынын Россия Федерациясындагы элчилигинин кеңселерин уюштуруу боюнча маселелер иштелип чыккан дейт. Мына урматтуу агайлар, эжекелер, карындаштар, инилер, мына ол мен макул эмесмин деген кыймылдын
биринчи түшүм ушул. Менин укугум бар. Менин укугум бар деген кыймылдын алгачкы түшүмү ушул. Макулсуздарбы? Муну парламентте олтурган бир да партия көтөргөн эмес. Парламентте жок, парламентке киргизбей койгон бүтүн Кыргызстан партиясынын 5 жылдан бери, керекпи 10 жылдан бери какшап келаткан сөзү ушул. Демек, биз сиздер менен бирге жалгыз партия эч нерсе жасай алмак эмес. Биз парламентте отурган партияга караганда парламентке киргизбей койсо дагы биз сиздердин укугуңуздарды, ар бирибиздин укугубузду кош колдоп мына алгачкы түшүмүн колубузга алып атабыз деген жыйынтык ушул. Экинчиси, мына кече жакында Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынан экинчи расмий жоопту алып атам. Айтып келип, баягы токтомдор боюнча өкмөт бүт баарын топтоду, консулдук эсепке алуу жана консулдук эсептен чыгаруу тартиби жөнүндө жобону бекиттик деп атат. Демек, жобонун 11 пунктун алайык, Кыргыз Республикасынын жарандары консулдук эсепке туруу үчүн өзү барбастан Кыргыз Республикасынын чет өлкөдөгү мекемелеринин расмий электрондук дарегине же ыйгарым укуктуу органдын порталына ушул пунктта каралган документтерди, бул деген түстүү сүрөттү электрондук тартипте жиберет, сканерленген түрдө жиберүүгө укуктуу дейт. Андан сырткары баарыңыздар жазып алсаңыздар болот. Шайлоо өткөрүү жана референдум боюнча Борбордук комиссиянын расмий сайтында тизме chekit.gov, chekit.kg тизме аттуу шайлоочулардын порталы жайгашкан. Мана ошого катталып туруп, өзүңүздүн аты жөнүңүздү ошол жерден таап алсаңыз болот. Эми эч кайда баруунун кажети жок. Эч кимдин колун карап, мени каттоодон өткөрүп кой деп жалдыраштын кереги жок. Түшүнөсүздөр, кандай жеңилдиктер? Мына расмий түрдө бул жоопту алгандан кийин ушул жерден дал биздин Москвада маселе койгонсуздар, мен эсимде ким койгонуна чейин. Кыргыз Республикасынын мыйзамы аябай каттуу бузулат деп маселе койгонбуз. Эмнеге? Мамлекеттик ишканада иштеп аткан азаматтар шайлоо комиссиясына мүчө боло албайт деген маселени койгонсуздар. Конституцияда ушундай талап. А бирок Москвада эмне болду? Жалаң элчиликте иштеген азаматтар шайлоо өткөрүштү. Туурабы? Ошол азаматтар өткөрдү да. Бул жерде аксакалдардан же апалардан, эжелерден бирөөнү киргизип койгон жок да, силер дагы бизге мүчө болго деп. Туурабы? Мына кечеки жыйында айтышыптыр. Туура, эми өзүңөр көрсөткүлө. Кимди көрсөтөсүңөр дегендей кылып. Андан сырткары азыркы учурда Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясы тарабынан Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө мыйзамына ылайык участкалык шайлоо комиссиялары 5 жылдык мөөнөткө шайланат деген жаңы талаптарды аткаруу үчүн Кыргыз Республикасынын аймагынан тышкары жашаган же жүргөн Кыргыз Республикасынын жарандарына шайлоочуларга ыңгайлуу шарттарды түзүү боюнча тиешелүү иш аракеттер жүргүзүлүүдө деп мага Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын укуктук жактан камсыз кылуу бөлүмүнүн башчысы Абилов деген мырза расмий жоопту жиберип атат. Мен ушул жаңылыктарды окуу менен баштадым. Эмнеге? Себеп биздин келгенибизден, сиздер менен жолугушканыбыздан, биздин кайрылууларыбыздын натыйжасында мына Тышкы иштер министрлигинин расмий жообу, президенттин аппаратынын расмий жооптору биздин ушул мезгилге чейинки коюп келаткан талаптарыбызды аткарып баштады деген белги. Эми кеп өзүбүздө биз кантип колдонобуз эми? Урматтуу мекендештер, биздин тагдырыбыз мына кеченин атын ушундай коюпсуздар. Өлкөнүн тагдыры биздин колубузда деп. А мен тескери айтат элем. Өлкөнүн тагдыры менин колумда деп айткыла. Менин колумда. Мен мына биздин республиканын гимнин ойноп атканда, ырдап атканда айтат элем да. Муну сырттан байкап турган киши жазганда ал гимнди. Өркүндөй бер, өсө бер дейт.
Өз тагдырың колуңда дейт. Билгениңди кыл деген сөз да. Үчүнчү киши айтып атат да муну. Мен ошол сөздөрдү өркүндөйлү өсөлү, өз тагдырым колумда деген сөзгө алмаштыралы деп эчен жолу кулак кактым, бирок аны түшүнгөн киши болбой койду. Сиздер теманы аябай сонун коюпсуздар. Өлкөнүн тагдыры биздин колубузда деп. Сиздер экинчи жагынан алганда биздин деген сөзү мага аябай жакты. Эмнеге? Себеп биз сыртта жүргөн менен өлкөмдүн тагдыры ушул жакта жүргөн биздин колубузда дегендей ураан болуп калат деген үмүт болду. Саламатсызбы, ушул бүгүнкү жолугушуу сиздин оюңузда кандай өттү жана эмне кандай максатта келдиңиз, эмнелерге күбө болдуңуз? Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Биринчиден, экинчиден Адахан Мадымаров Кимсанбаевичти биз колдойбуз үй бүлөбүз менен. Көптөн бери суроо бере албайт элем. Бүгүн келип суроомду берип, суроомду жооп алып, ошо өзүмө кеңири суроолорду берип алып кетип атам. Жакшы, сиз биометрикалык каттоо, консулдук каттоодон өткөнсүзбү? Бүгүн эле билдим, бүгүн уктум. Кудай кааласа жакында өтөбүз. Саламатсыздарбы, бүгүнкү жолугушуу сиздердин оюңуздарда кандай өттү? Биздин оюбузча өтө жогорку деңгээлде азырга чейин жакшы өтүп атат. Адахан Мадымаровго ишенебиз. Ар дайым келип биз кубаттап, коштоп, ушу кишиге гана ишенебиз. Ушудан кандай таасирлерди алдыңыз? Бүгүнкү жолугушуудан аябай чоң таасир алдым. Себеби мен метродон келип атып байкадым бүгүнкү жолугушууду. Элдер жан талашып, чогулуш каякта эми кыргыз да бири-биринен сурашып атат. Значит, кыргыз элинин кичине да көзү ачылыптыр. Анан жалпы кыргыз элине бүгүнкү жерге келген адамдарга айтар элем, келгиле ушул жолу адашпайлы. Адахан Мадымаровду тандабайлы деп. Саламатсызбы, бүгүнкү жолугушуудан кандай таасир алдыңыз? Бүгүнкү жолугушууда аябай жакты. Эми баягы келбеген адамдарга кайрылам, келиңиздер, көрүңүздөр. Баары бир миң уккандан көрө бир көргөн жакшы демекчи. Баары өзүңүздөр менен көзүңүздөр көрүнөр, баары мындай бир өзгөчө. Келип көрүп, мисалы үчүн Адахан Кимсанбаевичти колдон адамдар аябай көп. Ошонун катарына сиздер да кошулуңуздар, сураныч. 2020 жылы шайлоодон утулуп калбайлы. Өзүбүз колдогон инсанды биз дагы жогорку кеңешке жакшына өткөрүп алайлы. Бүгүнкү кечени көптөн бери күтүп атканбыз. Адахан Мадымаровду биз баарыбыз сыйлаган, баары азыр эми акыркы элдин үмүтү ушул Адахан Мадымаровдон болуп атат буюрса. Азыр өтө жакшы сөздөр болду. Мындай элге пайдалуу, баары мындай сүйлөгөндөр баары пайдалуу. Элдин берде Москва жергесиндеги элдин баары көптөн күткөн бул эми Адахан мырзаны. Буюрса келечектен үмүтүбүз ушул Адахан мырза менен буюрса. Бүгүнкү жолугушуудан кандай таасир алдыңыз? Жакшы, аябай жакшы өттү. Өзүңүздүн укуктарыңыз боюнча, Укуктарым боюнча аябай өзүмө ылайыктуу эле жооп алдым, негизи. сиз менин укугум бар кыймылына катталгансызбы? Катталамын. Жакшы, консулдук каттоодон өткөнсүзбү? Консулдуктан жок өтөлүк өтөбүз. Бүгүнкү жолугушуудан кандай таасирлерди алдыңыз? Кандай болду? Бүгүнкү Москвада мекендештер жолугушуу эң жакшы болду. Ошол Адахан Мадымаровдун айткан демилгелери, айткан суроо жооптору бардыгы жакшы ниетте өттү. Келечекте ушу боло турган жакындагы шайлоого бардык ушул Москвадагы мекендештер бардыгы өзү туура ниеттерин айтты. Жакшы таза шайлоо өтөт деп ишенебиз. Ар дайым жакшылыктар болсун. Мындан бияка ошол эл дагы 30 жылдан бери шайлоолорду түшүнүп калды. Эски партияларды жана мурунку депутаттардын бардыгын эл жапатырмак түшүнүп калды. Ошон үчүн бардык мен чакырып кетет элем. Москвадагы жердештер, уул кыздар, ушулар силер дагы мындан бияка ойлонуп шайлоого жакшы ниет менен тандап добуш берет деп ишенемин. Рахмат.
Бүгүнкү жолугушуу мен ойлогондон деле жакшы болду. Көптөгөн таасирлерди алдым. Себеби мен бул жолугушууга даярданганмын. Группа мен акыл эместин 4-чү группасында болгом. Ушул жаңылык уккандан бери ушу даярданып, ушул инсандар менен бир көрүшөм экенмин деп, мындай алыстан болсо да көрүп калам экен деген кыялдар менен көптөн бери күтүп келдим. Атайын бүгүн выходной алып, эрте даярданып келип мен кызматка да жазылдым. Атайын адамдарга жол көрсөтүп неме кубанычтамын. Аябай күндөн да мындай таасирдүү, мындай пайдалуу иш кылганыма. Себеби сиздин дагы көптөгөн видеолоруңузду көрүп келем. Аябай сиздин эмеңизди көрүп мындай бир намыс ойгонот да, ушул аял ушинтип неме болуп атат, эмнеге мен ушинтпейм деген ойлор менен эми мындай чыйралып эми өнүгүп атам да. Ушу 1 жыл мурун эле ушул чөйрөдө жок элем. Мен быйыл бармын, ошого кубанычтамын ушул чөйрөнү эми билип. Көптөгөн суроолор бар эле, Мадымаровго бере албай калдык. Сурап чыктык, жеке сүйлөшкөнгө болобу деп. Эми Бишкекке барсак, Кудай буйруса, офисине барып сүйлөшүп, өзүбүздүн мамлекеттин келечеги үчүн кошулуп ушул кишинин командасыга иштегенге даярбыз. Мен 10-15 жылдан бери эле ушул кишинин фанатымын. Баламды бүгүн ээрчитип келдим эле. Бир ана киши бар, адилеттүү, бизде Кыргызстанда алдыга сүйрөп кете турган деп. Башкаларга жок, ишенич жок. Ушул кишини Кудайым алып келсе, биздин келечегибиз бар деп ойлойм. Негизи Адахам Мадымаров агайды көптөн бери эле көрөм. Эс тарткандан бери, эс таангандан бери эле көрөм. Буга чейин шайлоолорго мен катышкан эмесмин. Ошол шайлоого мен катышайын деп аябай максатым жакшы. Азыр бир жеке аял чоң эже айтып кетти. Кол мүмкүнчүлүк болсо мен жалпы эле кыргыз элинин патриот мекен үчүн күйгөн адамдарды мен чакырып кетмекмин. Шайлоо мезгилинде Кыргызстанга баруу эле битке бир аз акчаны аябай эле барып келип эле ошол жерден добушубузду берип, колдон келсе үй бүлөлөрдү чакырып, ата-энелерди, бир туугандарды баарын чакырып добуш берүүгө чакырып келдим. Мен өзүм жеке ошондой кылам. Ата-энемдерди, бир туугандарым, энелерим баарын чакырып добуш берүүгө милдеттүү аракет кылам.